Мен бул жылкы туулган күнүмдөн бери канча күн өткөнүн билүү үчүн ар бир өткөн күнгө дубалга бирден таякча тартып келем. Bir günden keyin bir ön koydum, bir günden keyin dagы bir taякча деп ушинтип мен көптөн бери дубалга таякчалар тартып келем. Эмне үчүн? Анткени менден бирөө сурап калса, туулган күнүңдөн бери канча күн өттү деп сурап калса, ушул таякчаларды бат эле эсептеп айтып коем. Негизи дубалга тартылган ушул таякчалар сандарды чагылдыруунун эң жөнөкөй ыкмасы. Бул байыртадан колдонулган ыкма. Бул ыкмада ар бир таякча бир санды тыйынтат. Ошондо бул жердеги мисалы үчүн мындай бүтүрүп коеюн, бул жердеги таякчалар кайсыл санды көрсөтөт деген суроо болушу мүмкүн. Биз билгендей, бизде 10 цифра бар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ошул 10 цифраны колдонуп, биз каалаган сандарды жазып алсак болот. Анда бул жердеги таякчалар кайсыл сан болушу мүмкүн? Негизи ушундай таякчаны тарткандан кийин эң оңой жолу ушул таякчаларды ондуктарга бөлүп алуу. Мисалы кеттик, анда бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерде 10 таякча бар. Бул 10 таякчаны биз бир топ кылып бөлүп алдык. Андан кийин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул жерде да 10 таякча бар. Бул экинчи ондук. Андан кийин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерде да дагы бир 10 бар. Жана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дагы 10го жетпей калды. Демек бизде 3 ондук бар. Жана 8 бирдик бар экен. Демек биз билгендей эле бул жерде биз ондуктарды 3 ондук бар бизде, туурабы? Ушул 3 ондукту биз ондуктар разрядына жазып алабыз. Бизде 3 ондук бар. Жана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бирдик бар. Бул бирдиктерди биз бирдиктер разрядына жазып алабыз. Ал эми силер сурашыңар мүмкүн. Кайсынысы бирдиктер разряды, кайсынысы ондуктар разряды деп. Бул жердеги оң жактагы турган сан бул бирдиктер. 8 бирдик. Ал эми оңдон солго карай кеткенде биринчи турган сан бул ондуктар. Албетте ондуктардан кийин дагы бир сан келсе, анда бул жүздүктөр. Бирок жүздүктөрдү биз башка бир видеодо дагы карап чыгабыз. Демек, анда жазып алсак болот бул жерге. Бизде 3 ондук, жазалыбы 3 ондук жана кошулган дагы 8 бирдик бар экен. 8 бирдик. Ал эми ондук дегенди баарыбыз түшүнөбүз. 3 ондук дегенде бизде 3 10 бар. Мына 1 10, дагы 1 10, жалпы 20 болду. Дагы 1 10, жалпы 30 болду. Демек бул жерде бизде 30 деген түшүндүрөт 3 ондук. Ал эми 8 бирдик бул 8 дагы 8 деген сандын кошуло турганын билдирет. Демек 38. Мына бул ыкма жана бул ыкма жана бул ыкма, бул жердеги 3 ыкманын баары 38 санын туюнтуунун, же болбосо 38 санын көрсөтүүнүн түрдүү ар кандай жолдору.